Günümüздөгү болуп жаткан маанилүү кабарлардын түрмөгү менен тааныштырып, Ак Кеме YouTube каналында кечки жаңылыктардын түрмөгү. Саламатсыздарбы? Ушул жылдын 8 мартынан тарта атамекендик Тез Жет авиакомпаниясы тарабынан Бишкек-Жалал-Абад-Бишкек багыты боюнча кошумча каттамдар ачылды. Бул туурасында Манас эл аралык аэропортунун маалыматында айтылат. Учуулар жумасына 7 жолу, тактап айтканда күн сайын аткарылып турат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин аталган багыт боюнча каттамдар жумасына 4 жолу дүйшөмбү, бейшемби, жума жана жекшемби күндөрү аткарылып келген. Жол коопсуздугуна байланыштуу жаңы эрежелер күчүнө киргенден кийин айдоочулар тартипти сактап калганы байкалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Эске салсак, 8 марттан тарта жаңы эрежелер кирген. Жол кыймылынын төмөнкү эрежелерин бузган айдоочулар кайра сынак тапшырат. Унаанын номерин атайын жасап алса же номеринин бирөөсү жок башкарса, инспектор автоунааны токтоткон учурда анын талабын аткарбай качып кетсе, каршы кыймыл тилкесине чыгып озуп кетүү же болбосо маневр жасоо эрежелерин бузуусу сыяктуу адамдын ден соолугуна зыян, өмүрүнө коркунуч жараткан жол эрежесин бузган учурда, ошондой эле алкоголдук ичимдик ичип, унаа башкарып кармалгандар айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Статистикалык көрсөткүчтөргө ылайык спирт ичимдигин ичип унаа башкарган учурлар майрам күндөрү көп катталат. 2023 жылдын 8 март күнү Бишкек шаарында алкогол ичип унаа башкарып кармалган айдоочулардын саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 3 эсеге азайган. Өзбекстанда өтүп жаткан Азия кубогунун 3-беттешинде Кыргызстандын жаштар курамасы Кытайдын командасы менен оюн талаасына чыкты. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен кабарлашты. Белгилүү болгондой, эки команданын беттеши 1-1 эсебинде аяктап, Кыргызстандын жаштар курамасы 1-4 финалга чыкпай калды. Азия кубогу 1 мартта башталган, 18 мартка чейин уланат. Ага 16 команда катышууда. Өлкөбүздө мектеп окуучулары 22 марттан баштап каникулга тарашат. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматында айтылат. Жазгы эс алуу 22 мартта башталганы менен окуучулар ага чейин эле тарашат. Анткени өлкө боюнча 20-21 март эс алуу күндөрү деп белгиленген. Мындан улам окуучулар 20 марттан баштап 26 мартка чейин эс алышат. Мектептерде 4-чейрек 27 мартта башталат. 15 марттан тарта Бишкектин борборундагы Исанов көчөсүнүн бир бөлүгү бир тараптуу болот. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык 15 марттан тарта Исанов көчөсүнүн Токтогул көчөсүнөн Москва көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн түштүк багыты бир тараптуу болот. Мындай чечим жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү жана өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча штабтын жыйынында кабыл алынды. Белгилей кетсек, милициянын кайгыл кызматы Исанов Токтогул Москва көчөлөрүнүн кесилишинде жүргүзгөн Исанов көчөсү менен түндүктү көздөй бара жаткан унаалардын агымы Москва көчөсүнөн бурулуп бара жаткан унаалардын эркин жүрүшүнө тоскоол болуп, унаа тыгынын жаратканын көрсөткөн. Аталган көчөдө бир тараптуу кыймылды уюштурууда айдоочулар Тоголок Молдо көчөсү менен түндүктү көздөй айдай алышат. Бүгүн 10 мартта соодагерлер Бишкектеги Максим Горький гүлбагына кайрадан наразычылык акциясына чыгышты. Анда жүздөгөн адамдар бийликтен контролдук кассалык машина колдонууга 5 жылга мораторий киргизүүнү, салык эрежелерин жеңилдетүүнү талап кылууда. Белгилей кетсек, быйылкы жылдан тарта соодагерлердин товарында товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук болушу зарыл экенин белгилеген. Буга чейин кагаз түрүндөгүсү колдонулуп келген. Ал үчүн ишкерлер салык кызматынын маалыматтык системасынан жеке кабинет ачып, ар бир товарынын коштомо кагазын электрондук түрдө тиркеп турушу керек. Ансыз товарын алып өтө албайт деп билдирет маалыматта. Бүгүн 10 мартта саат 9:00 карата Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 100,559,412 сом, 18,250 рубль жана $65 түшкөн. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табыгый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которо алышат. Күнүбүздүн маанилүү кабарлары мына ушулар болду. Ак Кеме YouTube каналына катталып, күндүн маанилүү жаңылыктардан биринчилерден болуп кабардар болуңуздар. Лайк басканды унутпай, башкалар менен бөлүшүңүз.